Мен башынан эле айтып келдім, былтыр октябрь окуясынан бери эле. Кимде ким коррупцияга аралашкан болсо, жеке чөнтөк кызыкчылык иштеген болсо, аеосуз жазаланат деп айттым. Мына ошол биз сөзүбүз менен ишибиздин дал келгени десек болот. Жашыра турган эч нерсе жок бул жерде. Чоң рахмат. Мындан ары дагы бардык кызматкерлерге, министрликтерге, өзүбүздүн аппаратка эскертүү бердик. Кимде ким эгерде ушундай коррупция менен заниматься эте турган болсо, ушундай паракорчулук менен шугулдана турган болсо, жазасын аласыңар деп. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон Индира Камчыбекова кабар. Дагы бир кошумча айтып кетейин, ошо өзүңүздөр билесиздер, мындан бир 4-5 ай мурда баягы жаңы цифровизация министрин коюп, жаш баланы. Мына эми тезирээк алдыга жылдыр дегенде адагы пара сураган жеринен алып барып камап койгонбуз. Аны деле жашырып жумуштан алып койсок болот эле, бизге сөз тийбесин деп. Бирок биз андан коркпошубуз керек. Мына ушундай жолдор менен кетсек гана биз коррупцияга аралашкан чиновниктерди тез арада тазалай алабыз. А эгерде жашырып жүрө берсек, анда алар башкалар дагы көнүп алат. Мяган эми эптеп эле кызматтан кетирип эле тим калат экен, жазамды тартпайт экен деген мындай психикалык өзүндө немеси калып калат да. Ошон үчүн биз аябашыбыз керек эч кимди.